Кандайсыздар, урматтуу мекендештер, сиздер менен Чыңгыз Исмаилов. Жакын арада мен жумушчудан жеке ишкерге кантип айланса болот деген видео курс жазылды. Ошо боюнча сизге маалымат берди элем. Ал видео курстун башкы видеосунда мен айткамда тепкичтер бар депчи. Ошол тепкичтерден кантип өтөт, специалист тепкичтен жеке ишкерге кантип өссө болот, аны өсүш үчүн жок дегенде 10 сабак алып, конкретный кадамдарды жасаш керек деп түшүндүргөм да. Анан көп эле азыр бир аз акча бар же болбосо бирөөдөн карыз кала коюп, моундай идеям бар, ошону иш жүзүнө ашырам деп туруп салып ийет дагы. Анан бир нече убакыттан кийин акчасы жок калып атат да. Ошон үчүн жанагы 10 күндүк курстун биринчи сабагын сиздерге атайын благотворительность катары көрсөтөйүн да. Что не все так просто, надо 7 раз примерить и 1 раз отрезать дегендей. Жакшылап ойлонуп, анан санап, анализ кылып туруп анан иштеш керек экенин мен сиздерге азыр кеңири түшүндүрүп берейин. Өзүңөр билгендей, жанагы кара жумушчудан специалист тепкичке өсөт, специалист тепкичтен жеке ишкерге өсөт да. Жеке ишкерге өсүш үчүн мен сиздерге айткамда убакыт, энергия, навык, жөндөмдөр жана билим керек деп айткам. Ошол акыркы компоненти жок, билими жок, көбү баштай алат да, мына бир ишти билет, мисалы үчүн тиккенди билет да, тиккенди билет, ликал жасаганды билет, анан мен спокойно швейный цех ачсам болот да деп туруп кредит алат же болбосо карыз алат, анан швейный цех ачып алат да. Сразу эле 15-20 машинканы алат, 10 жумушчуну алат, анан заказы жок отура берет да. Же заказы болсо дагы аны кантип экспортташ керек, аны билбей эле отуруп калат. Анан ошентип банкрот болот да. Ошон үчүн ар бир нерсени ача турганда жакшылап ойлонуш керек. Негизи жеке ишкерлик күчтүү тараптарды аныктагандан кийин башталат да. Күчтүү тараптарды кантип аныкташ керек? Ар бир адамдын 4 тарабында күчтүү тараптары бар да. Мисалы үчүн билим жагында, жөндөмдөр жагында, тажрыйба жагында, анан хобби, бир рахат алган жумуш кайсы. Ошентип ар бир адам кагаз ручканы алыш керек дагы аныкташ керек. Мисалы үчүн билими кандай, кайсы мектепти бүткөн, ал мектепте кайсы сабактарды жакшы окуган, мисалы үчүн университетте окуду эле окуган эмеспи, университетте окуса кайсы кесиптин ээси болгон, мисалы үчүн юрист болду. Мен примерно бир байкени билем да, ошонун алып туруп конкретно анализдеп разбор кылып көрөйүн да, мисалы үчүн. Анан жөндөм, навыки, ал байке сварканы жакшы билет, электриканы жакшы билет, общий электричество жана үйдөгү электричество болобу же автоэлектрика болобу, ошо жөнүндө бир аз түшүнүгү бар. И жанагыл ремонт грузовых авто, чоң тоннадагы КамАЗ болобу, самосвал болобу, хоо дегендер болобу, ошонун баардыгын ремонт кылганды билет да. Анан тажрыйба, өзүнүн азыркы основной жумушу дальнобойщик, жанагы чоң грузовой автомобилдерди айдап, ошо менен акча табат да. Анан сварка менен жакшы иштейт, үйүндө өзүнүн кичинекей цехы бар десек болот. Анан ар кандай бир буюмдарды өзү сваркалап жасайт да. И ошо жумуштан рахат алат. Анан чоң грузовой автомобилдерди бош убагында оңдоп турат. Аны тиги тааныштары чакырат, карап берчи, эмне кылып берчи, жасап берчи депчи. Анан электрика устачылыктан дагы бир аз тажрыйбасы бар. Өзүнө эмне жагат? Ырдаган жагат, аккордеон ойногон жагат. Ошо сварка менен иштеген жакшы көрөт. Мисалы үчүн бир нерсе буюмду сварка менен жасаш керек болсо, ошону жасап, убакыт өткөнүн билбей калат да. Ошондон рахат алып, майын чыгарып, ошол ишти бүтүрөт. Анан грузовой автомобилдерди да оңдогонду жакшы көрөт. Проблема каерден чыгып атат, кайсы жери болбой калды, кайсы жерин оңдош керек. Анан өзү дагы айткан, самосвалдан сварка менен КамАЗ кылып жасаптыр да. Килейген самосвалды КамАЗга айландырып, бул деген көп эле адамдын колунан келе бербейт да, чынын айткандачы. Бул жерде табигый өзүнүн күчтүү тараптарына таянып,
ошол самосвалды КамАЗга айланткан да. Эми бул байке жеке ишкер менен алек болсом жакшы болот эле. Мен кантип жеке ишкерлик кылсам болот? Мына мен ушундайларды билем деп мага кайрылганда, анан мен ушул вопросторду берип, сразу эле айттым да, сиз СТО кылышыңыз керек. СТО для грузовых машин, то есть жеңил машиналарга эмес, а именно чоң грузовой машиналарга станция техобслуживания ачышыңар керек. Эмнеге дегенде, мына мен бу жерде жөндөн кызыл менен көрсөткөн жокмун. Ушу кызыл менен 3 жерде тең дал келип атат да. Сварка менен иштөө, ремонт грузовых авто, электрика тажрыйбасы бар. Жөндөм навыктары сварка, электрика, ремонт грузовых авто болуп атат. И хобби кайсы жумуштан рахат алат? Сварка менен иштөө, ремонт грузовых авто. То есть ушул тажрыйба, хобби, жөндөм үчөө пересекаются. А эгерде билим дагы пересекайт этилгенде, мисалы үчүн автомашина, инженер деген дагы тийишкенде, анда вообще эле десятка болмок да. Бул деле жаман эмес, мисалы үчүн из 10 8 дал келип атат да. Ошондуктан бул бул байке эгерде станция для техобслуживания для грузовых машин ачса, бул байке эч качан күйүп кетпейт. Эмнеге күйүп кетпейт? Анткени бул жерде бүт билими, тажрыйбасы, жөндөмдүүлүгү бар да. Өзү иштеп, өзү оңдосо, анда эч качан күйбөйт. Бирок өзү гана иштей бербейт да. Мына мисалы үчүн жеке ишкер деген бул кандай адам? Бул деген өзүнүн убакытын, энергиясын, жөндөмдүүлүгүн, анан билимин сатып атат да. Анан мисалы үчүн ооруп калып жумушка чыкпай калса, анда иштей албай калат дагы, и жумуш токтоп калат. Ошондуктан жеке ишкер жок дегенде 2-3 адам менен туура управлять эткенди билиш керек да. Ошону кантип управлять этиш керек? Ошол СТОну кантип иштетиш керек? Ошол жакшы иштеп аткан СТОго барып, жумушчу болуп, машина оңдошуп көрүш керек да, кантип процесстер жүрүп атат, кантип иштетип атат муну. СТОдо иштегендерге канча акча төлөп атат, кантип налогторду төлөп атат, ошонун баарын ишинен көрүш керек да. Деталь жанагы тетик запчастьтарды кайерден алат, ошону көрсө, бул байкеде уже СТОну иштетүү боюнча тажрыйба жана билим пайда болот да. Ошондуктан эң биринчи сиздер жөн эле өзүңүз оңдоп иштебей, башка адамдарды туура оңдотуп иштеткенди билишиңиз керек да. Ошондуктан бул ар бир жумуш оңой көрүнгөнү менен на самом деле оңой эмес да. Мына мисалы үчүн мен көп поварларды көргөм. Мен тамак жасаганды жакшы билем, мен кафе ичем деп кафе ачып алат дагы. Анан өзү повардык жумуш менен алектенет, өзү тамак жасайт да. Жанагы обслуживание, там касса, реклама, анын баарын билбейт да. Ошону билбеген үчүн там 3 айга жетпей банкрот болуп жабылып калып атышат да. Ошон үчүн общий процесс кандай жүрүп атат, ошонун баарын билиш керек. Ошону билиш үчүн жок дегенде дагы 9 сабак алыш керек да. Конкуренттерди анализдөө, ресурстарды аныктоо, то есть каражат, акча, связи кандай, өзүңүздүн кардарыңыздын портретін түзүү, ошол сиздин товар услугаңыздын уникалдуулугу эмнеде, сиздин кардарыңызга товар услугаңызды кантип билдиресиз, реклама жана пиардын түрлөрү, товарная марка брендти кантип күчөтүш керек, ОСОбу же ЧПбы же патентпи кайсынысын ачыш керек, кантип күчтүү команда түзүш керек. Ошонун баарын сиз билим алып, туура иштесеңиз, анда сиз күйбөйсүз. Ошондуктан мен айтып атпаймынбы, эң биринчи бизнес ачаардан мурун биринчи ошол ишкерликти кантип туура алып кетиш керек, ошо боюнча билим алыш керек. Бул билимди сиз качан сизге пайдасы алып келет? Мына кээ бирөө тигил, мына биздин онлайн курсту окуу же болбосо бу китепти окуу же болбосо бу видеолорду көр, анан ача бер, ийгиликке жетесиң деп атпайбы? Ал туура эмес. Мына 12 жылдан бери мен эмнеге келдим, кандай жыйынтыкка келдим? Качан жыйынтык болот экен? Качан гана тажрыйбалуу эксперттин көзөмөлүндө берилген тапшырмаларды иш жүзүндө аткарып, эксперттин туура кеңештерин алып, кемчиликтериңди оңдогондо, ошондо гана результат берет экен да. Мына мисалы үчүн мен сизге азыр
10 видео курс даяр, ошол видео курсту алып туруп окуй бер деп эч кандай обратный связь бербей сиз түшүнгөнүңүз менен эле иштей берсеңиз, анда дагы банкрот болосуз да. Эмнеге дегенде, мына биринчи сабак болдубу, иштедиңби, отчет жаздыңбы, жөнөттүңбү, и тажрыйбалуу эксперттин обратный связин алдың да. Бул жери туура, бул жери туура эмес депчи, мындай кылыш керек. Вот ошондо гана результат болот экен да. Мен ошону өзүм 12 жылдан кийин түшүнүп атам да. Мен кимдин жанында болуп, аны көзөмөлдөп, мындай кылыш керек деген адамдардын результаты болду. Ким жөн эле китепти окуп коюп, же болбосо бекер семинар курстарды окуп коюп, видеолорду көрүп койсо, алар бир аз мотивация алып дагы анан жыйынтыкка жетпей атат да. Неге дегенде, эксперттин биринчи багыттаган көзөмөлү керек экен сөзсүз түрдөчү. Мисал үчүн мурун кандай эле, эгер бир нерсени үйрөнөм десеңиз, сиз бир мастерге барып, ученик болуп кирчисиз да. Эгерде мисал үчүн сапожник болом десеңиз, ошол опытный, тажрыйбалуу сапожникке барып, жок дегенде 4-5 ай ученик болчусуз да. Кантип тигиш керек, кантип кардарларды туура тейлеш керек, кантип оңдош керек, бүт үйрөнчүсүз. Анан үйрөнгөндөн кийин мастер сизге баа берет дагы, все, сен даярсың, эми сен соседний жерден ачып иштете бер деп туруп, сизге батасын берет да, анан ошентип сиз ачып иштетип баштайсыз. Ошондой эле пока бардыгын мастердин, тажрыйбалуу уже ошибка кылган адамдын көзөмөлүндө берилген билимди иш жүзүн аткарып, анан обратный связь албасаңыз, анда алдыга жылыш өтө кыйын болот экен. Ошондуктан мен ар бириңерди сурап кетет элем, ушул бизнес ачаардын алдында жок дегенде бир аз убакытыңызды, энергияңызды, каражатыңызды ошол тараптагы билимге салыңыз. Ошол билим сизди чоң миллиондогон акчадан, банкротстводан куткарып калат да. Вот ошондуктан эң биринчи орунга керектүү билимди коюңуздар. Анда эмесе ошол 10 күндүк жумушчудан жеке ишкерликке өсөм деген курста тажрыйбалуу эксперттин көзөмөлүндө окуйм десеңиздер, анда төмөнкү телефондорго, WhatsApp'тарга жазып, консультация алып, анан окуңуздар. Сиздер менен Чыңгыз Исмаилов болду, 7 китептин автору, 12 жылдан бери жеке ишкер жана бизнес тренер. Кудай буйруса жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар.